Biz ATER negizinde iki aylık hükümet koşulup, murdağı Mangıt aylık hükümeti, jana Allen Arif aylık hükümeti koşulup, Dostluk aylık hükümeti bulup tuzulduk. Bizden aldı murda 20 bin halk bolsa, Mangıt aylık hükümetinde 12.500 halkız, bugün günde jalpı halkımız 32.500 boldu. Bizde bugün günde 5 binden aşık tam joy öçürükке turgan jarandarыбыз бар. Аларды маселесин чечүү максатында biz 2020 yılı 50 gektar gaz жерде трансформациялар кылып 500 жакын том joyda birinchi etap bilan berdik. İkinci etapga da azı hareket kılıp, azı transformasiyaga dokumentleri dayardap, o'sha oblasına jo'natganmiz. Andan çıkarı şu elimizge ыңгайлуу шарт түзүү максатында Ачы айылының Шорбулак айылында 5 га жерде Араван району мамлекеттик администрациясынын тарабынан трансформация кылып, көп кабаттуу үйлөрдү баштадык. Жеке инвесторлор менен biz партнер болуп кирип, алардан түшкөн пайдага биздин айылык көбөтүбүзгө 350 орундук заманбап мектеп, 150 орундуу балдар бакчасы, анан ошо 8 квартира муниципалдык ошо аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүбүзгө ошо меморандум түзүлгөн. Ошонун основаниясында бүгүнкү күндө биринчи этабы башталып, уже бүтүп калды. Кудай буюрса, мына канализация маселеси жергиликтүү бюджет эсебинен чечилип, биринчи этабы 12 миллион сом акча каражаты жумшалып, биринчи этабы бүттү. Özüңерге белгилүү бир Араван районубуз 90-жылдыгы белгиленди. Инвесторлор тартуу жолу менен көп иштерди баштады. Кудай буюрса, мына консерва логистика центрибиз уже жумушу башталып, 3 гектар жерге планлаштырылып атат. Андан тышкары муниципалдык жиби завод планлаштырганбыз. Себеби бизге көбүнчө ошо электромагнитча, ошо турбалар, корсалар, лотоктор керек болгондуктан, көп керек болгондуктан өзүбүз иштеп чыгайлык, бюджетибиз кичине эконом болсун деген максатта ошо 1 гектар жерге муниципалдык жиби заводду планлаштырып жумуштар баштайын деп турат. Жаңы аракта башталат жакында Ачы айылыбызда, Пактабат айылыбызда, Жаңы Араван айылыбызда 7 километрге жакын жергиликтүү бюджет эсебинен анан облустук фонд, 12 фондунан 1 километр алып, ушу асфальт иштери башталып бүтүп калды, Кудай буюрса. Андан тышкары биз мына социалдык объекттер боюнча 190 орундук детсад балдар бакчасыны бүтүрдүк. Кара Жантакта 60 орундук балдар бакчабыз 90% бүтүп калды. Дыйкандарыбызга шарт, сугат боюнча шарт түзүү максатында 3,5 километр бетон каналдарыбызды латок кылдык бүгүнкү күндө. Ошо Араван району 90 жылдыгына карата белгиленген иш-чараларыбыз мына толук аткарылып жатат. Кудай буюрса, президентибиздин 56 жарлыгы боюнча ош 3000 көчөбүз мына Достук айыл өкмөтүнүн борбордо жайгаштырганына байланыштуу биз бүгүнкү күндө бардыгыны ген план боюнча 32 метрге туруладык. Минтранстын 5 категориядагы жолу негизинде жолдарыбыз 24 метрге, анан красный линия кызыл сызык боюнча 4 метр болуп туруп 32 метрге бүгүнкү күндө туруланды. Койка долбоору менен айыл өкмөт келишим түзүп, ошол келишимдин негизинде 2023 жылы Сас Сүйүнкүр, Мадан, Араван, Ачы айылдарына ошол долбоордун негизинде
балдар ойноочу мини футбол аянтчасын куруп берген. Жалпы сметалык баасы мини футболдун 11 миллион сомду түзөт. Андан сырткары ошондой эле келишим негизинде, долбоордун негизинде Маданият, Ачы, Араван айылдарына кыска мөөнөттүү балдар бакчасын да куруп берген. Алардын жалпы сметалык баасы 12 миллион сомду түзөт. Биздин бала бакча 2023 жыл 1-июндан ишке тапшырылган. Бала бакчабыз айыл өкмөт жана жергиликтүү бюджеттин тарабынан курулушка берилип, 2023 жылы аяктаган. Азырда биздин бала бакчада 3 группа балдары тарбияланып жатат. 18 жумушчу кызматкер иштейт. Биринчи кенже тайпа, экинчи кенже тайпа жана орто тайпа группалары бар. Көрүп турганыңыздардай, ушул Араван дарыясынын суу коргук зонасы болуп эсептелген бул жер башта сайдын жээгине чейикти ошол жарандар тарабынан ар түрдүү соода түйүндөр, столовойлор салынып калган. Ошол суу коргук зонасын калыбына келтирүү боюнча 2024 жылы иш-чаралар жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ушул элдерге шарт түзүү максатында жүрүүчү тротуарлар жана атайын асфальттар басып туруп, ушул суу коргук зонасын ачканбыз. Андан сырткары өзүңүздөр көргөндөй Кыргыз Республикасынын 2023 жылдын 14 мартындагы номер 56 жарлыгы бар. Ошол жарлыктын алкагында автоунаа жүрүүчү автомобиль жолдорунун жээгинде жайгашкан мыйзамсыз соода түйүндөр, анын ичинде ошол ар кандай курулуштарды алдыруу максатында бүгүнкү күндө иш-чаралар жүргүзүлүп, автоунаа жолдорунун красный кызыл сызыктары аныкталып, жолдор өз калыбына келтирилди. Көрүп турганыңыздардай, ошол заманбап стилде, андан сырткары ошол районду борбору болгон жолдорду көрккө келтирүү жумуштары аткарылып жатат. Ачы айылына караштуу Каражантак участкасында жайгашкан жер тилкесине ошол айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджет эсебинен 60 орундуу балдар бакчасы бүгүнкү күндө курулуп, 95% бүткөрүлдү. Буюрса ошол сентябрдын аяктары ачылыш азем болот, өткөрүлөт. Жалпы сметалык баасы 14 миллион сом. Жылы бул жерде Араван айылында 3 километр асфальт басылып атат. Айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджеттен садикте жаңы ажаткана курдук 1 миллионга. Үлгүлүү көчө кылып атабыз 620 метр. Тротуар и лоток дагы куюп атабыз. Достук айыл өкмөтүндө Ачы айылынын Шорбол айылында кирпич заводубуз иштеп атат. Жеке инвестор тарабынан курулган. Ал жерде 20 жумушчу орун иштеп атат. Бүгүнкү күндө кирпич чыгып, уже сатууга коюлган. Ondan тышкары дагы жаңы Араван айылына дагы кирпич завод инвестор эсебинен салыныш алдында турат. Кудай буйруса, аны дагы бийил бүтүрөбүз. Бийил Араван районумуздун 90 жылдыгына карата бир чоң программа менен биздин Араван районумуздун акими Данияр Жантаевичтин чоң программасы бар. Ар биздин айыл өкмөттө ушу Пактабад айылында бир чоң жаштар борбору, ушу республиканский деңгээлде ичинде бардык ыңгайлуу шарттар менен жаштарыбызга бүтүрөбүз деген бир планыбыз бар. Кудай буйруса, бүгүн дизайн, архитектурный дизайндары, анан проекттер, сметалар бүтүп калды. Порталга берүү алдында турат. Şu ноябрь, декабрь айларына Кудай буйруса ушул чоң объектибиз бүтүп калса, биздин Араван районунун 90 жылдыгына чоң белек болуп калат.
Mына кире bana içli dizaynlar, mına bollarыбызга, жаштарга, анан баягы айтишник, баягы фитнес клубдар ошонун ичинде, андан тышкары баягы сүрөт чизгендерге, айтишниктерге 60 компьютер заманбап. Onu kurulат, mana жаңы формада дизайндар бүтүп калды. Ana muzika tarmagı boyunca ооба уш кружок жаштар борбору